Саламатсыздарбы, 11-де аба ырайы тууралуу маалымат. Кооптуу Десмонд циклону азыр Орусияга таасирин берип жатат. Бул кубулуш учурда Борбор Азия өлкөлөрүнө да тийгизген таасири байкалууда. Маселен, Казакстандын борборунда катуу шамал айынан мектептер убактылуу жабылып жатса, Астанада болсо шамалдын ылдамдыгы секундасына 23 метрге чейин жетүүдө. Сиздер көрүп турган бул интернеттен алынган видеодо эки аял шамалдын күчүнө туруштук бере албай, катуу бороон менен күрөшүп жатат. Эскерте кетсек, мындай көрүнүш Астанада жыл сайын кайталанып, автокырсыктар менен бир топ зыяндарды алып келген. Эми Борбор Азия өлкөлөрүнө кененирээк токтолсок. Бул өлкөлөргө жакын Кытайдын Аксу шаарында жаандуу күндөр уланууда. Эртең да жааган жаан кечинде кар болуп түшөт. Үрүмчү шаарында бүгүн кечинде жаан карга айланып 2 күнгө созулат. Ушул күндөр аралыгында абанын ымдуулугу 80%га жеткен кар түшөт. Казакстанда шамал катуу жүрүүдө. Астана шаарында кез-кези менен кар жаайт. Жерге топтолгон кардын бетин катуу шамал учуруп, бороон жүрөт. Алматы шаарында эртең күнү бою кар жаап, кечинде асман ачылат. Өзбекстанда да кар түшөт. Мисалы, Фергана өрөөнүндө бүгүнкү кар эртең күндүзү токтоп, күн ачылат. Абанын температурасы төмөн болгон үчүн муздар тоңот. Ташкентте буга салыштырмалуу күн жылуу. Бүгүнкү жаап жаткан кар эртең күндүзү азайып, кечинде булуттар таркайт. Нукус өрөөнүндө эртең асман ачылып, күндүн бети көрүнүп, жылуу аба ырайы күтүлөт. Түркмөнстанда кар жаашы азаят. Нукуска жакын турган Дашогуз өрөөнүндө аба ырайы өзгөрүлүп турат. Ашхабадта болсо күн чайыктай ачылып, жердеги кар эрийт. Тажикстанда аба ырайы бир орунда турбай өзгөрүп турат. Себеби эртең Душанбеде бүгүн жааган кар эртең токтоп, күн ачылса, Хорок өрөөнүндө күнүн бети көрүнбөй, кар жаап, аяз түшөт. Ходжан шаарында да ушундай жагдай. Бирок бул жерде аба ырайы Хорокко салыштырганда жылуу бойдон сакталат. Кыргызстанда да 9-11 декабрга карата чукул эскертүү берилген. Кыргыз гидромет кызматы маалыматы боюнча кардуу суук аба ырайы күтүлөт. 11 декабрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз Ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, калган областтардын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Жүргүнчүлөр унаалар ортосунда 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бул Орто Азиядагы аба ырайы тууралуу берүү болду. Аны алып барган мен Гүлүм Эркинбек кызы. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.